Фируза Сулайманова түрдүү улуттардан куралган үй бүлөнүн мүчөсү. Чоң атасы уйгур болсо, өзү кыргыз жигитине турмушка чыгып, өзбек улутунан кудасы өкү түшкөн. Жалал Абад шаарындагы уйгурлардын Итипак коому тарабынан өткөрүлүп турган улуттар аралык мамилени чындоо иш-чарасына ал активдүү катышып келет. Айтымында этностор аралык мамилени чындоодо мындай саамалыктарда мааниге ээ. Быйыл дагы ушул президентибиз Сооронбай Шарипович белгилегендей региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү жылына, балдарды колдоо жылына дагы бүгүн чоң жакшы иш-чара өттү. Ошого да ушул небере катары, уйгурлардын небере кызы катары келип катышып отурат. Улуттар аралык ынтымак бекем болсо, өлкөдө туруктуулук орнойт. Этностордун достугун чындоого багытталган Жалал Абад шаардык мэриясында өткөн жыйында бул тууралуу сөз жүрдү. Итипак коому уюштурган иш-чарага шаар мэри, жарандык коомдун жана түрдүү улуттардын өкүлдөрү катышты. Эл биримдиги жана этностор аралык мамилени чындоо ар бир жарандын атуулдук милдети, дейт шаар башчысы. Кандай гана шаарда иш-чаралар болбосун, белгилүү биз баягы улутубузда, динибизге арабызда шаарыбызда жакшы иш-чараларга активдүү катышып келе жатабыз. Ага биз дайым сезип, жакындан билип жүрөбүз. Мына былтыры билесиздер, Кудайдын колдоосу менен шаар кеңешинин депутаттары менен биргеликте март айларында жашнакай кылып сүмөлөк майрамын өткөрүбүз. Кыргызстан 80ден ашуун улуттун өкүлдөрүн кучагына батырган өлкө. Кандай гана улут болбосун, Кыргызстан менин мекеним деген уран алкагында жашап келишет. Улуттар арасында ынтымакты чындоодо жергиликтүү бийлик да алгылыктуу иш-аракеттерди аткарууда. Бул иш-чараны биз Уйгурлар Итипак коому мэрия менен биргеликте колдоосу менен өткөрдүк. Иш-чара абдан кооз, чырайлуу өттү, маанилүү өттү. Биз ойлойбузки, Кудайым берсе, беребиз Мураталы Абдыкалыч айткендек, биз элдерди биримдигине колдойбуз, президентти жарыялаган демилгесин колдойбуз. Атайын жыйында улуттар аралык достукту дагы бекемдөө багытында ойлор айтылып, андан тышкары ысырапкорчулуктун алдын алуу жаатында пикир алмашты. Жеп ичүүдө дагы чектен чыкпастан, аша чаппастан, ысырапкерчиликке жол бербестен ичкиле жегиле дейт да. Жана ысырап кылбагыла. Бул жерде ысырап кылбагыла дегенден биз ушундай түшүнүшүбүз керек. Бир гана ыксыз чыгым, мал мүлктөн эмес, балким биз жашообуздагы убактыбызды да ысырап кылбашыбыз керек. Жалал Абад шаарында ар улуттун өкүлдөрүн ынтымакка үндөгөн иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Алсак, өткөн жылы Нооруз майрамына карата сүмөлөк фестивали уюштурулган. Андан тышкары ыркесе сынагы өңдүү майрамдык саамалыктар ишке ашырылып келет. Бул аркылуу бардык улуттар бири-биринин маданиятын, улуттук баалуулуктарын даңазалашат. Элиза Жолтоева, Бейбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.